Ibnul Qayyim rahimahulloh'un өте пайдалы сөзі бар. Мифтах дары саада китебінде айтады: "Фала шейя анфа лил қалби мин қираатил Құр'ан бит тадаббур ва тафаккур." Жүрекке Құранды оқып жүруден, жана ага ой жүгүртүү, терең ой жүгүртүү, көңүл буруп ой жүгүртүүдөн башка дейт, жүрөк үчүн андан дагы эч бир пайдалуу нерсе жок дейт. Жүрөккө эң пайдалуу нерсе эмне экен? Бул Куран, Аллах Тааланын сөзү. Ким эгерде Куранды окуп, ага ой жүгүртүп, кунт коюп, ага көңүл буруп жүргөн болсо, Ибнул Кайым рахималлах эмне дейт? Айтат: "Мына жүрөк үчүн андан пайдалуу эч нерсе жок" дейт. Да башка айткан сөз бар. Ибнул Кайым рахималлах эмне деп айтат? "Мифтаху хаятил қалби тадаббурул Кур'ан." Жүрөктүн тирүү болуусунун ачкычы дейт. Кээ бир тирүү адамдар бар, алардын жүрөктөрү өлүк. Бул жакта эмне дейт? Адамдын жүрөгүнүн тирүү болуусунун ачкычы бул Куранга ой жүгүртүү дейт. Ошондой эле ваттадар бил асхар. Жана эртең менен ошо таңкы малда Аллах Таалага дуалар менен кайрылуу. Аллах Тааладан жалбарып, ошондой эле ватаркы зунуп, жана күнөөлөрдү таштоо дейт. Күнөөлөрдү таштоо. Мына ушул үч нерсени эмне деген? Жүрөктүн тирүү болуусунун ачкычы деп айткан.